Biz mыйзам чегинде шайлоодон өтүп келип иштеп атабыз. Бүттү. Башка эч кандай мыйзам бузулган жок. Болбосо өтпөйт элек. Жок, тест боюнча эмне деп айтасың? Журналист Канышай Мамыркулованын Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов кыргыз тесттен сынак тапшырышын сот аркылуу талап кылган соң бул маселе бүгүн жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Мамыркулованын айтымында Ош жана Бишкек шаарынын мэрлери кызматка одону мыйзам бузуулар менен тандалган. Булардын катарын жакында эле шайланган омбудсмен дагы толуктады дейт ал. Бардыгы талапкер катары катталаардын алдында кыргыз тест аркылуу мамлекеттик тилди канчалык деңгээлде билүүсү текшерилген эмес. Жакында эле Токон Мамытов акыйкатчылыкка келди. Ал киши дагы мына ушул кыргыз тесттен өтүшү керек эле. Жогорку кеңештин депутаттары бул жөнүндө бир ооз сураган жок. Улуттук эне тилдин кадыр баркын көтөрөлү деп атайын улуттук программага кабыл алып аткандан кийин же иш бир кылка жүрүш керек. Бардыгына бирдей таралып же болбосо ошончо 490 миллион сомду коротуп башаламан иш кылуунун кажети жок. Суракматов шайланаарда Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы мыйзам бузду деп журналист БШК өкмөт жана мамлекеттик тил комиссиясынын үстүнөн 1-ма райондук сотуна арыз менен кайрылган. БШК мэрликке талапкерлер сөзсүз кыргыз тили боюнча тест тапшырсын деп мыйзамда көрсөтүлгөн эмес дейт. Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамга ылайык саясий кызматтагылар мындай тесттен өтүүгө мажбур эмес. Ал мыйзамда мэрдин, мисалы Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын мэрлери үчүн кыргыз тесттен өтүү көрсөтүлгөн эмес. Бул мыйзамды бири-бирине шайкеш келтирүү боюнча азыр иш жүргүзүлүп, эми киргизилип атат азыр. Мындай маалыматтан кийин депутаттар өздөрү кабыл алган мыйзамдардагы шайкеш келбестиктерди жана алешемдиктерди белгилешти. Тараптардын бири-бирине койгон айыптоолорунан соң алар Суракматов азыркы мыйзам боюнча кыргыз тесттен сынак тапшыруусуна кажет жок деген бүтүмгө келишти. Бишкек шаары менен Ош шаарынын мэрлери тестти тапшыруу дегенде мен эки колдун бутунду көтөрөм. Бирок жана мыйзамга толуктоо киргизип, за исключением деп атпайбы? Ош жерге Бишкек шаарынын мэри жана Ош шаарынын мэри деген толуктоону киргизип өкмөткө сунуш кылыш керек. Ошол токтомдо Ош шаарынын мэри, Бишкек шаарынын мэри калган саясий кызматтарга таралбайт деп коюш керек. Пикир келишпестиктерди жаратып жаткан мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн анын долбоору коомдук талкууга коюлган. Ага ылайык шаар башчылык кызматка талапкер катары катталууну каалаган жаран кыргыз тилди ортодон жогору билгендигин тастыктаган, кыргыз тест берген сертификатка ээ болушу керек. Мындай документ жок болсо каттоо жүргүзүлбөйт. Анткени мамлекеттик кызматчылар кимиси болсун, кайсы деңгээлде болсун, баары эл менен иштей турган кызматчылар, демек элдин көйгөйүн түшүнүп, сөздүн төркүнүн түшүнүп дегендей, ошого адекваттуу жооп бере алуу, деги эле иш жүргүзүү, таасирдүү, балким кеп айтуу, ошонун баары тең өзлөрүнүн милдетине кириши керек. Белгилей кетсек, жарандык активисттердин дооматынан кийин БШК Суракматовго тесттен өтүү сунушун берген, бирок ал бул сунушту аткара элек. Жаңы мэрдин аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев укуктук талаадагы башаламандыкты 1,5 жоопкерчилигине алып, кайра шайлоо өткөрүү талабы коюлбаса, Азиз Суракматов кыргыз тесттен сынак тапшырууга даяр экендигин билдирди. Муну менен катар ал шаар жетекчиси учурда эне тилди терең үйрөнүп баштаганын кошумчалады. Чынара Нурсеитова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.